Эки жылдын ичинде өзгөчө көңүл буруу болуп, бөлүнгөн каражаты 3 эсеге өскөн сот тармагы бүгүн сот департаментине 47 унаа тапшырылды. Келерки жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 7%га көтөрүлөт. Ал үчүн 970 миллион сом каралууда. Балдардын кубанычына ортоктош болгон өлкө башчы. Борбордо өткөрүлгөн президенттин балатысы. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Аскар Бешимов Кыргызстандын Шри-Ланкадагы элчиси болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал бул кызматты Нью-Дели шаарындагы резиденциясы менен ишин айкалыштырып аткарат. Бешимов Индияга элчи болуп быйыл февралда дайындалган. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Анвар Анарбаев Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, Марат Нуралиев Катардагы элчиси болуп дайындалды. Буга чейин Алтынбек Жумаев Малайзиядагы элчи кызматынан 4 ай иштегенден кийин сентябрь айында бошотулган. Анын кызматтан алынган себеби айтылган эмес. Ушул эле айда Чыңгыз Эшимбеков Кыргызстандын Катардагы элчиси кызматынан бошотулган. Мамлекеттик туунун элементтеринин өзгөрүүсү боюнча мыйзам долбоору коомчулук арасында ар түрдүү пикирлерге жем таштады. Бирок желектин авторлорунун бири Жусупбек Матаев андагы нурдун түз тийгендей кылып көрсөтүү идеялары 1991 жылдары эле сунушталганын айтууда. Ал бүгүн болбосо эртең өзгөртүүлөр орун алмактыгын кошумчалап, себебине токтолду. Туунун элементтерин өзгөртүүгө эмне себеп болду жана эл өкүлдөрү эмнеге колдоп чыгышты? Кененирээк кийинки материалда. Коомчулукта талкууга алынып бүтпөй жаткан туунун элементтерин өзгөртүү мыйзам долбоору ушул аптада кабыл алынды. Парламент депутаттары колдоого алган документ талкууну ого бетер күчөтүп, баары эле саясатчы, эксперт болуп чыга келди. Тикелей каршы болуп желек үчүн жанын берчүдө элес калтыргандар менен туудагы элементтердин өзгөрүүсүнө туура пикир айтып колдогондор да бар. Кайчы пикир жаралган коомдо желектин артынан алакандай эл. Анын арасында түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да эки жаатка бөлүнүп, социалдык желилерде сөз талашуу, кайым айтышуу бүгүнкүгө чейин токтобой келет. Ал эми эмгек кылып мамлекеттин символикасы үчүн жаратмандык жасаган туунун авторлорунун бири Жусупбек Матаев желектеги өзгөрүлгөн элементтер тээ илгери эгемендик алып, желек кабыл алынган 1991 жылдар эле бул сунуштар айтылганын билдирет. Анын белгилөөсүндө түндүктүн айланасындагы чачыраган нурларды түздөп коюу баштапкы сунуштардын бири болчу. Бирок ошол учурда да талаш тартыш болгон. Легендарлуу парламент тарабынан күн нурлары курч болуп калыптыр. Кыргыздар жумшак элбиз деген пикирлер жаралгандан кийин бир аз ийип коюшкан дейт. Андыктан Матаевдин айтымында туунун нурун түз кылып сунуштоо идеялары бүгүн эле жаралып калган жок. Дагыраагы туунун авторлоруна карата түздөп койбойсуңарбы деген ой пикирлер буга чейин эле айтылып келген. Азыркы желегибиз эле мурунку желектин кичине эле нурлары түзөлгөнү болбосо, калган ошол бойдон сакталып калды. Себеби мурда кичине нурлар ийри болсо, мурда дагы биринчи варианттарында негизи түз эле болчу нурлардын баары. Анан ал жер ошол учурда дагы мына нурлар кичине эме осурак болуп атат, мүнөзү жумшак деп анан ошондой сөздөр менен болуп ошол учурда талкуу болуп атат, ошондо ийрейип калган нурлары. Анан ошону баары бир жүрүп отуруп, убагы келгенде баары бир оңдошко туура келип атат, азыр түзөш керек болуп атат да. Себеби мен азыр кеч жагында көп желектерди, дүйнөнүн желектерин карап көрдүм. Баардыгы эле ошо оңдоп тур. Ал эми коомдук ишмер, белгилүү журналист, жазуучу жана президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев туунун элементтерин өзгөртүүдөгү ар кандай сын пикирлерди мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалады. Анын себебин ал айрым адамдардын мүнөзүнө ылайык ар кандай нерсени терс кабыл ала берери менен түшүндүрдү. Аны менен катары эле Абыкеев өз сөзүндө Кыргызстандын мындан аркы жолун түз болсун деген үмүттө философиялык ой толгоолорго таянганда түздөөлөрдүн эч кандай терс жагы жок экенин баса белгилеп айтып өттү. СССРдин учурундагы 70 жыл урунуп жүргөн тууга, гербке көнүп калганбыз. Анан ушул тууну кабыл алып, жаңы алып чыкканда түндүгүбүздө от коргутуп ийгендей болуп калды. Түндүгүбүз күйүп аткандай болуп калды. Силер биздин түндүгүбүздү күйгүздүңөр деп канча бир макалалар жазылган. Мунуңар күн карама болуп калды. Күн карама кылдыңар бизди. Элибизди күн карама кылып, ар кимдин эле көзүн карап турган кылып койдуңар деп макалалар жазылган.
Ал түгүл гербибизди дагы аябай терс сөздөр менен кабыл алган. Ага болбой эле жогорку кеңеш ошол кездеги кабыл алган, анан айын эле көнүп кетип, бүгүнкү күндө эми кайра бир ошол тууга оңдоолорду, түстөөлөрдү киргизсек, ар кандай пикирлер айтылып атат. Туу өзгөргөн жок. Кызыл түсү кызыл боюнча турат, күнүбүз турат, түндүгүбүз турат. Болгон эле баягы түздөөлөр киргизилди. Буга чейин көп айтылып жүргөн күн караман нурун биз күндүн нуруна окшотуп, бүгүнкү күндө жогорку кеңеш күндүн нуруна окшотуп кабыл алды. Анан эми чам каракты төртөө кылды. Бул байлыктын, берекенин белгиси. Баарыбызга белгилүү болгондой 20 декабрда тоонун элементтерин өзгөртүү боюнча жогорку кеңештен мыйзам долбоору кабыл алынып, ошол күнү жетишпей калган 4 депутат 21 декабрда кайрадан трибунага чыгып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзам долбоорун колдой турганын айтып чыгышты. Микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы? Альянс фракциясы Молдобекова Гүлкан. Угулбетова. Урматтуу төрага, кече күнү мыйзам долбоору каралып атканда мен как раз шайлоочуларым келип добуш берүүдө жетише албай калдым. Туу боюнча мыйзам долбоорун колдойм, макулмун. Желек боюнча мыйзам долбоору каралып атканда мен да катыша албай калдым эле, мен да колдойм. Мен макулмун. Стенограмма үчүн айтып коеюн. Ал эми тоонун элементтерин өзгөртүү боюнча ар түрдүү сын пикирлер айтылып жатканы менен айрым эл өкүлдөрү мындан чоң саясатты жаратуунун кереги жок деп эсептешет. Биздин туубуздун ичиндеги түндүгүбүздүн ортосунда болгон чамгарактарды мен өзүм изилдеп карап чыктым. 3 чамгарак бул боз үйгө астык кылат экен, чоң боз үйгө. Биздин башында демилгечи тиги автор, желектин авторлору башынан туура эмес кичинекей боз үй көргөзүп койгон экен деп өзүм ошого ынанып, тарыхты карап, адабиятты окуп, чамгарак чоң боз үйдүкү 4, 5, 6 болуш керек экенине көзүм жетип, анан ошол өзгөртүү туура болуп атканын деп таптым. Керек комитеттерде абдан катуу талкуулар болду. Ал жерде адистер келди, көрсөтүштү, ошону сүйлөштү. Мен ойлойм, мындан баягындай чоң саясатын жасаштын кереги жок. Туу ошол боюнча эле биздин желегибиз ошол боюнча эле кызыл, ошол эле күн нурлары бар, ошол эле түндүгүбүз бар. Бул кичине баягы өзгөртүүлөрдү киргиздик. Белгилей кетчү жагдай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзам долбоору учурда президент Садыр Жапаровдун кароосунда турат. Эске салсак, 20 декабрда жогорку кеңеш мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды. Эл өкүлдөрүнүн арасынан 5 каршы добуш берди. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Жогорку соттун алдындагы сот департаментине 47 автоунаа тапшырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылганда 2 жылдын ичинде сот системасына бөлүнгөн каражаттын көлөмү дээрлик 3 эсе өскөн. Маселен, 2020 жылы бюджет 1,2 миллиард сом болсо, 2023 жылы 3,5 миллиард сом болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтуусунда биринчи жолу сот аткаруучулар үчүн автоунаалар сатылып алынды. Ага мамлекеттик бюджеттен 92,1 миллион сом жумшалды. Санариптештирүүнүн алкагында соттук отурумдарды аудио, видео жазуу жана эсепке алуу системасы киргизилген. 157 сот залына атайын аппараттар орнотулган. Келерки жылы пенсияны жогорулатууга 970 миллион сом каралган. Мындай маалыматты социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 7%га көтөрүү пландаштырылууда. 2024 жылдын 6 айынын жыйынтыгында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсүн карайбыз. Эгер алар көбөйсө, пайыздын санын жогорулатабыз деп кошумчалады ал. Алиевдин маалыматына ылайык, 2023 жылдын 11 айында республикада пенсияны
инвестицияны каржылоо 67 миллиард 624,5 миллион сомду түздү. Бул 2022 жылдын ушул мезгилине карата 15 миллиард 29,3 миллион сомго көп. 2023 жылдын 11 айында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 3 миллиард 910,1 миллион сом, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду 324,1 миллион сом каржыланган. Пенсияга кеткен чыгымдардын көбөйүшү социалдык фонд улгайган жарандарды социалдык жактан коргоо боюнча олуттуу иштерди жүргүзүп жатканын айгинелейт. Социалдык фонд 2023 жылдын январь-ноябрь айларында 68.964 жаранга пенсия чектеген. Ишкерди коркутуп, акча талап кылган деп Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда ал буга чейин бир нече жолу соттолгон. Токмок шаарынын кароочусу деп аталган жаран унааларды тейлөө чөрөсүндөгү ишкерден $5,000 опузалап талап кылган деп шектелүүдө. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында ал $1,000 алып жаткан жеринен кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген деп айтылат маалыматта. Учурда кошумча иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Ички иштер министри Уланбек Ниязбеков онлайн кеңешмеде билдиргендей, жалпы өлкөдөгү 3000ден ашуун видео камеранын жардамы менен 5600 кылмыш иши ачылган. Министр ошол эле учурда видео көзөмөл ички иштер органдарынын бардык нөөмөт бөлүмдөрүндө жана убактылуу кармоочу жайларда орнотулганын кошумчалады. 2024 жылы санариптештирүү уланат, видео камералар бардык ички иштер мекемелерине орнотулат. Мындан тышкары көчөлөрдүн кесилиштерине, район шаарлардагы эл көп чогулуучу жерлер видео көзөмөл менен камсыз болот. Ниязбековдун сөзүнө караганда, ички иштер министрлиги коопсуз шаар системасынан тышкары жол эрежелерин бузууларды аныктаган 30дан ашуун автоураган аппараттык программалык комплексин сатып алган. Анын 10 стационардык, 22си мобилдүү. Жыйынтыгында автокырсыктардын саны 3 жыл ичинде 38%га азайган. Ички иштер министри коомдук жайларда кылмыштардын саны 26%га азайганын белгиледи. Ошондой эле Ниязбеков бардык иш журттун бейпилдиги үчүн жасалышы керектигин белгилеп, аны менен катар 15-16 декабрда өткөн элдик курултайда 63 делегаттан арыз билдирүү түшкөнүн маалымдаган. Оор жүк ташыган унаалардын айдоочуларынын күтүлбөгөн жерден көңүлү көтөрүлдү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорты департаментинин инспекторлору күтүлбөгөн жерден айдоочулардын көңүлүн көтөрүп, жаңы жылга карата атайын даярдалган белектерди беришти. Сокулук районундагы Маловодная транспорттук көзөмөл пунктунун кызматкерлери алгач оор жүк ташыган унааларды токтотуп, таразага тартуу менен тиешелүү документтерин текшерген соң, таттуулар салынган баштыкча менен уларда чынжыр байлап, күрөк кармаганга керектүү колгаптарды тапшырды. Таразалардын негизги функциясы бул элден акча чогултуу эмес, жаңы салынган жолдорду талкалоого жол бербөө болуп саналарын белгилеген кызматкерлер айдоочулардан ашыкча жүк жүктөөдөн алыс болуп, унаа жолдордун сапатын сактоого салым кошууга чакырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн энергетика тармагынын кызматкерлерин жана ардагерлерин энергетиктер күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы бул тармак мамлекеттин экономикасынын жогорулашына, калктын жашоо шартынын жакшырышына, өнөр жай, завод, фабрикалардын иштешине эң негизги өбөлгө болуп эсептелерине токтолуп, акыркы жылдары энергетика тармагында алдыга карай чоң жылыштар башталганын белгилеген. Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл энергетика тармагы атайын техника жана жабдуулар менен көбүрөөк жабдылып, калкты үзгүлтүксүз электр кубаты менен камсыздоого чоң күч аракеттер көрүлүүдө. Мунун баарын энергетиктердин күн түн дебей бел чечпеген эмгегинин үзүрү катары баалоого болот деген Жапаров. Мамлекет бул тармакка өзгөчө көңүл буруп, өлкөбүздүн электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен Кыргызстанды электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөлөрдүн катарына кошуу максатында энергетикага өзгөчө кырдаал режимин киргизгенин белгилеген. Ал ат башы ГЭСи жана Токтогул ГЭСинин 2 гидроагрегаты реконструкцияланганына, 3 Коргон ГЭСте реконструкция иштери башталганына токтолгон. Мамлекет башчысы алдыңкы 3 жылда энергетикалык көз карандылыктан арылуу пландары тууралуу айткан.
Алдыңкы 3 жыл аралыгында жаңы технологиялар менен заманбап электр станцияларын куруп, кубаттуулукту көтөрүп, энергетикалык көз карандылыктан арылабыз деген үмүтүм чоң. Мунун баары кесипкөй, намыскөй, эрки күчтүү, күнү түнү ысык суукка карабай эл камын ойлогон энергетиктердин аркасы менен ишке ашат деп ишенем деп билдирген ал. Ал энергетика тармагынын кызматкерлерине жана кадырлуу ардагерлерине бекем ден соолук, үй бүлөсүндө бакубат жашоо каалаган. Бүгін Борбордогу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында президент Садыр Жапаровдун катышуусундагы балдардын жаңы жылдык балатысы өттү. Жыл сайын салтка айланган жаңы жылдык балатыга өлкөнүн аймактарынан 1100 бала келген. Алар окуунун мыктылары, олимпиаданын, эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү, спортто ийгилик жараткан жана башка алдыңкы окуучулар. Мамлекет башчысынын катышуусундагы балаты менен кабарчыбыз таанышып келди. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусундагы жаңы жылдык балаты башталды. Мамлекет башчынын катышуусунда өтүп жаткан балатыга өлкөнүн 7 облусундагы окуунун мыктылары, олимпиада, эл аралык сынактын жеңүүчүлөрү, спорттогу ийгиликти багындырган мыктылар келген. Ошондой эле балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары, аны менен катар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана башкалар чакырылган. Мен президенттик ёлкага биринчи жолу катышып атам. Кубанычтамын, сүйүнүп атам. Биздин мектебибиздин тарыхында экинчи окуучу гана барып атат. Это я. Ошол кубанычтамын. Президент кандай только телевизордон көрүп жүргөн аба чейин азыр мындай живой кандай көрөм деген эмоция алат. Жакшы окуйм. Коомдук иштерге активдүү катышкандыгым үчүн ушул жакка чакырышыптыр. Ошонтип айтышты. Жүрөкчү кичине уялып чыккандан да кичине болот эмоция. Президент палата келем деп ойлодум. Мен жок ойлогон эмесмин вообще. Дед Мороз на санках к нам примчал на Новый год, окружит добром и лаской и конфеток принесет. Будут танцы, хороводы, фейерверки, чудеса. Аяз ата шаңны көрүлөт, актон кийген береги, коз кийген кыздар жүрөт, колуна бір желеги, баарысына тез жакты аяз ата белеги. Келечекте саясатчы болом деген Эрхан Бишкектеги номер 2 орто мектебинде 6 класста окуйт. Ал быйыл президенттин балатысына катышам деп ойлобогондуктан атайын чакыруу ал үчүн күтүүсүз болгон. Иш-чарага апасы менен келгенин айткан Эрхан мамлекет башчыны көрүү өзгөчө эмоция тартуулаганын айтат. Бул жылы ойломосмун, бирок мен азыр толкундануу, коркуу сезимдер аябай айнып жатат. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин барыңыздарды жаңы жылды менен куттуктайм. Жаңы жылсы жакшы өтсүн. Быйылкы президенттик балатыда балдардын жашына өзгөчө көңүл бурулуп, 7 жаштан 14 жашка чейинки мектеп окуучулары чакырылган. Алыскы облустагы окуучулар борборго bir күн мурун келишип, алар үчүн алдын ала дайындалган атайын программалар уюштурулган. Ошондой эле биз улуттук онкология балдар ооруканасында дарыланып жаткан балдарга белектерин тапшырдык. Жергиликтүү региондон келген балдар 2 интернатка жайгашкан, аларга дагы белектерин тапшырдык. Бүгүн мына президенттин өзүнүн катышуусу менен жаңы жылдык балдар ёлкасы, көптөн күткөн ёлка болуп өтөт. Президенттик балатыга жалпы 1100 бала келсе, алардын 120сын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар түзгөн. Бүгүнкү күндө биз реабилитациялык борборлорду көбөйтүп, ошол мамлекеттик реабилитациялык борборлорго абдан муктажбыз. Ошол борборлорду көп ачып, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ден соолугуна кам көрүп, аларды реабилитациялоодо биз ушул жумуштарды активдештиришибиз керек. Балатыга келген балдардын жаңы жылдык кечеси оркестрдин коштоосу менен башталып, сыйкырдуу жомок аркылуу экологиядагы тазалыкты сактоо, андагы терс көрүнүштөрдөн арылуунун жолдорун сахналаштырылган программа менен көрүштү. Аяз ата менен Аяз кыздын коштоосундагы ар бир ыр бийлер балдардын маанайын көтөрүп, тынымсыз кол чаап отурушту. Балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктаган президент Садыр Жапаров окуучуларды билимдерин тереңдетүү менен келечекке улуттуу кароого чакырды. Азыркы заман билимдин, жаңы технологиянын, интеграциянын заманы. Силер ушундай жаңы чакырыктар менен бирдей кадам шилтеп, дүйнөлүк жаңылыктардан артта калбай, билим, илимди терең өздөштүрүүгө умтулушуңар зарыл.
санарип технологияларды, көп тилдерди өздөштүрүп, жаңы ойлоп табууларды жаратууга аракет кылышыңар керек. Биз болсо, силердин аракетиңерди ар тараптан колдоого дайым даярбыз. Балатыда балдар гана эмес, президент да белек алганга үлгүрдү. Ага Кыргызстандагы балдардын атынан атайын белек тапшырды. Сизге белек тартуулайбыз. Майрамдык Балатыга келген балдарга атайын дайындалган белектер берилди. Кубанган балдар мамлекет башчысына каалоо тилектерин айтышып, жакшы окууга убада беришти. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы салуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.